Балдар, аралыктан окуттун улантабыз. 9-класстар үчүн геометрия сабагы. Темабыз айлананын теңдемеси. Силер менен математика мугалими Дамира Эже. Бүгүнкү сабакта айлананын теңдемесин аныктайбыз. Айлананын борборунун координаталары жана радиусу белгилүү болсо, анын теңдемесин жазганды үйрөнөсүңөр. Берилген чекиттер айланада жатабы же жатпайбы? Аныктаганды билесиңер. Айлананын теңдемеси берилсе, радиусун таап, айлананын сызууну аткарасыңар. Бизге координаталык тегиздикте борбору С координаталары А, Б болгон айлана берилди дейли. Мынакей бул А, Б айлана сызабыз. R айлананын радиусу. А чекити айланада жаткан чекит, координаталары X, Y. Эми X айланада жаткан чекиттин абсциссасы, Y анын ординатасы. X, Y айлананын чекитинин координаталары деп аталат. Айлананын теңдемеси төмөнкү формула менен аныктасак болот экен. Бул айлананын теңдемеси. Мынакей X'тан Аны кемитсек узундукту табабыз. Ал эми Y-тан бул Y аралыгына чейин барар да, Б'ны кемитип туруп квадратка көтөрсөк, биз айлананын теңдемесин алат экенбиз. Сызыктын бардык чекиттеринин координаталары кандайдыр бир теңдемени канааттандырса, анда ал теңдеме сызыктын же айлананын теңдемеси деп аталат. Жалпы түрүндө теңдеме төмөнкү формула менен жазылат. Чоң F, X, Y барабар 0 деген теңдеме менен. Эгерде айлананын борбору С координаталар башталышы менен дал келип калса, анда А С чектин А координатасы да Б координатасы да 0 болуп калат экен. Мына координаталык тегиздикти алалы дагы. С айлананын борбору болсун. Айлананын борбору координаталар башталышында жатса, R айлананын радиусу болсо, анда айлананын теңдемеси төмөнкү түргө келип калат экен. Карагыла. А, Б 0го барабар да, ошондо ордуна 0ду коебуз. Борборунун координаталарынын ордунда x квадрат плюс y квадрат барабар r квадрат болуп калат экен. Эми маселелерге буралы. Айлана x квадрат плюс y квадрат барабар 16 деген теңдеме менен берилиптир. Айлананын радиусун таап, x, y координаталар системасында айлананы сызгыла дейт. Берилди бизге айлананын теңдемеси. Мына карайлы, координаталык тегиздикте сызуу керек. Биз билгендей, айлананын борбору координаталар башталышында жатат экен. Анда 16 4-түн квадраты, демек айлананын радиусу 4 бирдикке барабар экен. Мына биз айлананын өзүн координаталар тегиздикте сыздык. 0-дон 1,15 аралыкта жаткан чекиттердин геометриялык ордунун теңдемесин түзгүлө дейт. Аны чиймеде көрсөткүлө. Демек, айлананын теңдемесинин формуласын жазып алдык дагы. Карайлы, 1,15 себеби 0-дон 1,15 аралыкта десе, демек бул радиус 1,15ке барабар да. Айлананын теңдемесинин формуласына койсок, айлананын радиусу канча болуп калат экен? 1,15 болуп калат экен. Окей. Демек биз айлананы чиймеде көрсөттүк. Чекиттердин кайсынысы дейт? А, Б, С, Д чекиттеринин кайсынысы төмөнкү айлананын теңдемесин канааттандырат, же болбосо айланада жатабы дейт ушул чекиттер. Ушулорду көрөлү. Бизге чекиттер берилди координаталар менен. Эми айлананын теңдемеси төмөндөгүдөй түрдө берилиптир да, жана f at x, y барабар 0 деген түрдө берилиптир да. Муну биз
Кантип табабыз дейт. Ар бир чекиттин координаталарын айлананын теңдемесине ордуларына коюп көрөбүз. Абсциссасын абсциссанын ордуна, ординатасын ординатанын ордуна коюп көрөлү. Демек 0 барабар 0 болду. А чекити айланада жатат деп айта алабыз. Айлананын теңдемесин канааттандырды. Б чекитин карап көрөлү. Б чекиттин координаталарын жазып алып, 10-дун квадраты плюс 3-дүн квадраты минус 25, 109 минус 25, 84 0-гө барабар эмес. Бул эмнени түшүндүрөт? Б чекити теңдеменин айлананын теңдемесин канааттандырбайт. Демек чекит айланада жатпайт дегенди түшүндүрөт. Борбору С координаталары минус 4 0 болгон чекитинде жатып, радиусу 3-гө барабар болгон айлананын теңдемесин түзгүлө дейт. Бизге берилиптир координаталар системасында айлана. Ал минус 4 0 деген чекитте жатат экен. Мынакей айлананын борбору минус 4 анан 0. Демек, биз радиусу 3-гө барабар экен. Табуу керек экен айлананын теңдемесин. Мынакей биз А, Б'нын ордуларына коебуз. A'нын ордуна минус 4'тü, B'нын ордуна 0'ду коебуз дагы. Минус 4'тü койгондо бул жак плюс болуп кетет. X плюс 4'тün квадраты, Y минус 0'ду койсок 0'дун квадраты барабар радиусту квадратка көтөрөбүз. Демек, мынакей биз айлананын теңдемесин таптык. Так, үйгө тапшырма. Теманы түшүнүп кыскача конспект кылгыла, чиймелерин кошо чийгиле. Номер 4-чү маселенин калган чекиттерин аныктайсыңар. С жана Д айланада жатабы же жатпайбы? Андан тышкары номер 7-чи маселени чыгаргыла өз алдынча. Кийинки сабакта жолугушукча саламатта болгула.